Жаныбарлар кантип уктайт деп ойлонуп көрдүңүз беле? Көптөгөн адамдар бардык жандыктар үй жаныбарлары сыяктуу уйку режимин карманышат деп ойлошот. Бирок андай эмес. Кээ бир жаныбарлар эч качан толук уктабайт. Ал эми айрымдары уктаса да башкача ыкмаларды колдонот. Бул роликте бир караганда кызык, күлкүлүү, ошондой эле таң калыштуу уктаган 10 жаныбар жөнүндө айтып берем. Андыктан каналга жазылып, бул роликти толугу менен көрүңүздөр. Пил бардык сүт эмүүчүлөрдүн эң кыска уйкусунда чыныгы лидер. Кургактагы эң чоң жаныбар болсо дагы алар күнүнө 2 гана саат уктайт. Ошол эле учурда жаныбарлар эч кандай ыңгайсыздыкты сезбейт, анткени алардын көлөмү эс алуу үчүн коопсуз жай табууга мүмкүндүк бербейт. Мындан тышкары бул жаныбарлар абдан жеңил жана сак уйкуга ээ. Пилдер уктап жатканда айланасында болуп жаткан нерселердин баарын угат. Пилдер күнүнө 2 гана саат уктап, ошол эле учурда эч кыйналбай, кантип аман жүргөнү бүгүнкү күнгө чейин табышмак бойдон калууда. Кашалот деп аталган киттин бул түрү өзгөчө кырдаалда 3 ай уктабай калышы мүмкүн. Кошумчалай кетсек, бул укмуштуудай жандыктар кадимки шартта 10-15 мүнөт гана тик абалында уктап алышат. Мындан тышкары кашалоттор башка бир туугандарына салыштырмалуу тайыз тереңдикте же суунун бетинде эс алышат. Алардын денесинде майлуу ткань көп болгондуктан чөгүп кетпейт. Кашалоттор абдан жай кыймылдап суунун түбүнө чөгүп, андан кийин куйругун акырын кыймылдатып, суунун бетине көтөрүлөт. Абадан дем алып, кайра уйкусу келип, акырындык менен жылып кете берет. Жарганаттар түнкүсүн активдүү, ал эми күндүз эң караңгы жерлерде укташат. Эс алуу үчүн көбүнчө үңкүрлөрдү жана бак тарактарды тандап алышкан. Жарганат бутунун манжаларын таш бооруна же тарактын бутагына илип алып, башын ылдыйды каратып алып тескери уктайт. Болгондо да жаныбардын уйкусу ушунчалык таттуу болгондуктан ал процесс 20 саатка чейин созулат. Кышында жарганаттар уйкуга кирип, андан жылуулук башталганда гана чыгат. А бул деңиз суурлары уйку процессинде аябагандай ынтымактуу. Алар жырткыч болсо да абдан сүйкүмдүү жаныбар. Жайкысын деңиз суурлары дээрлик бардык убактысын сууда өткөргөндүктөн, алардын укмуштуудай уктоосу да ошол жерде ишке ашат. Балдар энесинин көкүрөгүнө жатып алып уктаса, ал эми бойго жеткен деңиз суурлары бири-бирин буттары менен кармашат. Бул жерде алардын сүйүүсү укмуш дегендик эмес, бул зарылдык. Жаныбар уктап жатканда аны деңиз агымы өтө алыска алып кетпеши үчүн көрүлгөн амал. Ал эми жаныбар жалгыз аңчылык кылып, үйүр менен чогуу жүрбөсө, суудан чыгып турган узун балырларга барып, тегерети айланып, аларды денесине ороп, анан мындай оригиналдуу балырдын кучагында тынч уктап калат. Жирафтар көп учурда уктай турган коопсуз жай таба алышпайт. Ошондуктан алар бак бутактарынын арасына баштарын коюп укташат. Бирок түн бир окумда уйкунун негизги фазасында жаныбарлар жерге жатып калышат. Ошол эле учурда ыңгайлуу болууга аракет кылып, моюндарын бүгүп, баштарын арткы буттарынын санына коет. Бирок мындай уйку көпкө созулбайт, болгону 15-20 мүнөт. Ал эми түнкү уйкуда жирафтар аз дегенде 8-10 жолу ойгонуп кайра уктайт. Дельфиндер дем алуу үчүн үзгүлтүксүз суунун бетине чыгышы керек. Ошондуктан түнкү эс алуу учурунда мээнин бир жарымы экинчисине караганда активдүү абалда болот. Жаныбар уктаганда дайыма бир көзү ачык абалда кармалат. Мээнин ойгонгон жарымы дененин туура абалына жана кыймылды координациялоого жооптуу. Ошондуктан дельфин уктап жатканда да дем алуу үчүн суунун бетине чыгат. Морждор ар дайым өздөрүнүн компаниясы менен укташат. Ал эми үйүрдө миңден ашык жаныбар бар болгондуктан бул жандыктар күн нуруна эзилип уктаганды жакшы көрүшөт. Бирок көп учурда уктоо үчүн бош орун жок болуп калат. Мындай абалда морждор бири-бирине жакын келип кучакташып алышат. Мындан тышкары окумуштуулардын изилдөөсү боюнча бул жаныбарлар суунун астында дагы, үстүндө дагы, кургак жерде да эркин уктай алат. Мындай жөндөмдүүлүк алардын полярдык аймактарда көбүнчө муз астында жашаганы менен байланыштуу. Аттар туруп уктаганды жакшы көрүшөт. Бирок жакшы уктоо жана эс алуу үчүн алар деле айрым учурда жерге жатышат. Албетте сейрек кездешет. Бирок алар өздөрүн абдан ыңгайлуу жана жайбаракат сезсе, сөзсүз түрдө жерге жатып эс алат. Ат бир нече мүнөт гана уктап, анан кайра ойгонот. Бирок жаткан абалда ал 3 саатка жакын толук уктай алат. Бул суркаттар дайыма бири-бирине жакын жатып алышат. Анткени жалгыз уктоо үчүн алардын чөйрөсү аябагандай суук. Ал тургай кароолдо турганында аларга кошулуп бир аз жылынып алса болот. Эгерде суркаттар турган абалында уктап кетсе, тең салмактуулугун жоготуп, оңой эле жыгылышы мүмкүн. Үлүлдөр өмүрүнүн 4/1 бөлүгүн уктап өткөрүшөт. Алар каалаган жерге, жада калса бийик заттарга жабышып, мүйүздөрүн катып, тынч укташат. Үлүл капысынан дубалдан үзүлүп түшүп, кулап кетсе дагы уйкусун андан ары уланта берет.
Бул роликте көргөндөй бардык жандыктар суткасына 8 саат уктабайт. Алардын айрымдары өтө кыска уйкуга ыраазы болушат. Аз уктоо же көп уктоо алардын ден соолугуна эч кандай таасирин тийгизбейт. Жогорудагы аталган жаныбарлардын кайсынысынын уйку процесси сизге жакты? Оюңуз менен бөлүшө кетиңиз. Ал эми 264 саат уктабай жүргөн адам тууралуу маалымат уккан белеңиз. Бул видеону көрүңүз.